Амансыздарбы мекендештер? Бүгүнкү чыгарылышта мен сиздерге ушул үй бүлөдөгү ушул аял жана эркек ушул тууралуу сиздерге бир өзүмдүн башымдан өткөн нерсени айтып бергим келет. Эмне үчүн эле акыркы кездерде эмне үчүн эле ушул үй бүлөлөр ажырашып, бирин бири түшүнбөстүктөр болуп атканына эмнелер себеп болуп атканын ушул өзүмдүн башымдан өткөн нерселер гана сиздерге айткым келет. Себеби биз ушул эркек балдарды чоңойтконубузда ушул эртеңки ушул эркек балдарыбыз сүйүктүү жарлары менен үйлөнүп, ушу турмушка жакшы кадам таштап аткан маалдарында ушул балдарга жакшы советтерди берип чоңойтсок. Себеби мындай да, бир 17-18 жаштагы бала ушу үй бүлө курам деген баладан, любой эле баладан сурасаң, ошол балада жакшы ой бар да. Жок, мен үйлөнөмүн, үйлөнгөндөн кийин аял бала чакамды багып деген ушул мечта менен ушул балдардын бардыгы. Андан кийин эле каяктан чыгат бул үй бүлөнү бакпай кетип калган эркектер, ажырашкан эркектер, үй бүлөсүн бакпай аялына көз каранды болуп жашап аткан эркектер, булар каяктан чыгат? Буларды биз жаңы эркектер бизге үйлөнгөн маалда бир-эки карап көрөт экенбиз дагы. Аял киши биз бир фантазер келет экенбиз. Биз өзүбүзгө сам себе режиссер болот экенбиз дагы. Бир-эки жерден туура эмес иш кылып калып, же бир жерден ушул айлыгын ала албай, же бир кандайдыр бир турмушка керектүү нерсени кыла албай калганда эле биз ушул уруш жаңжал кылып, ушул эркекти басынтып отуруп, эркектин бир жолу эркектик касиетин жок кылып берет экенбиз. Себеби мен өзүмдүн башыман өткөн нерсени айткым келет. Мен дагы турмушта көп нерсени түшүнбөгөм. Турмушка чыгып, ушу жолдошум менен, ушу раматылык жолдошум менен жашап жүргөндө, жолдошум экөөбүз тең качан бир таанышкан маалдарыбызда экөөбүз тең бирдей иштечүбүз. Мен дагы Москвада эмгектенчүмүн, ал дагы программист болуп иштечү. Бирок бир ушу өзүлөрүнүн ушу достору менен ачкан ушундай бир частный организацияда программист болуп иштешчү. Башында аябай жакшы айлык алып, проблемалар деле жок, бир жакшынакай эле жашап жүргөнбүз. Ал мен болсо, мен аял киши болгон үчүн тырышып, иштеп, вдруг ал ишим болбой кала турган болсо, башка ишке иштеп, же бир подработкаларды алып, ушундай аракет кылчумун. Анан ошентип иштеп жүрүп эле бир күн иштери аркага жылып, жакшы бир клиенттерден, 2-3 клиенттерден иштеген иштерин ушу туура эмес деп клиенттерден бир чоң акчага кылынган, ушул программирование боюнча кылынган булардын иштерин возврат болуп калып, жолдошум бир 6 ай, 7 ай айлыкка кирбей калды. Болот, эртең болот, бүгүн болот деген ушундай эмелер менен күнүгө мага ушу эртең менен мени багып баштады. Эртең болот зарплата, бүрсү күн болот, ага чейин мен иштеп эле жүрөм, квартплатаны деле мен төлөйм, үйдөгү керектүү нерселерди деле мен төлөйм, аякка акча салыш керек болсо деле мен төлөйм. Анан менде мындай туура эмес бир эме пайда болду да. Мен туура кылам, мен всегда иштейм, а сен туура эмессиң, сен билбейсиң, сен иштей албайсың, сен ошол болбой турган эле ишке бара бересиң, сен башка ишке алмаштырсаң болбойбу, сен минтсең болбойбу, сенин сөзүң ким укмак эле, сени ким эме кылмак эле. Ушунга окшогон нерселер менен биз эркектерди ушу басынтат экенбиз да. Мен ошондо жолдошуму азыр ойлоп көрсөм, ошондо мен басынткан экенмин. Ошондон улам бул Эдита туура айтат, ушу Эдита билет, Эдита кылат деп эле ушу ответственностьтун бардыгын мага берип коюптур. Аны мен басынтып отуруп, өзүм ойлогондой кылып, басынтып бир жолу эркектик касиеттен түшүрүп, анан дагы бизде бир жаман аялдар ушундай характерибиз бар. Досторубузгабы, бир туугандарыбызгабы, ата энебизгеби жамандап баштайбыз. Ал айлык албайт, ал иштей албайт. Аны билесиз го, анын колунан келбейт, ага айтпай эле коюң, ага айткан менен жетпейт. Ушинтип отурсак, баягы эркектин аброю биздин бир туугандардын арасында дагы, анын тели тең туштардын арасында дагы, тегеректе курчап турган досторубуздун арасында дагы аброю түшөт экен да. Аброюн түшүрүп койгондон кийин анын биздин күйөөбүздү тегеректеги эч ким сыйлабай калат экен. Аны биз өзүбүз кылат экенбиз дагы, кайра өзүбүз айтып баштайт экенбиз. Сени ким сыйлайт эле? Эч ким сенин сөзүңдүн бирин эмес, менден башка эч ким деле укпайт. Сенин сөзүңдүн бир мен угамын, сага бир мен чыдаймын деп отуруп бир жолу жок кылат экенбиз. Ошондо бул вдруг көчөгө чыгып, же бир башка жактан бир жакшы бир аял менен бир кокустан таанышып кала турган болсо, ал аял ага жок, сиз айтканыңыз туура, турмушта болуп турат андай нерсе, эч нерсе эмес деп жакшы бир ийкемдүү нерсе менен жакшы бир касиетин көрсөтүп кое турган болсо, бул эркектер теоретик болот экен, эркектер ошондо аркасын карабай кетип калат экен. Бирок Кудайга шүгүр, жолдошум ал убакта кеткен жок.
Андан соң иштеп жүрүп өзүмчө эле жолдошум жакшы ишке кирип жакшы айлык алып калса деле мен ошо жолдошума бир довериямды жоготтум дагы. Жок, мен иштешим керек, мен мынтишим керек, мен антпесем друг мынтип калат, друг андай болуп калат, дагы бир күн иштебей калат, андай болуп калат, мындай болуп калат деп эле аял киши биз сами себе режиссер болуп эле өзүм бир эме түзүп алат экенбиз, сценарий. Биз аялдар бул фантазер келет экенбиз, аябай турмушта мындай болот, менин күйөөм андай болот деп ошол жолдошубуздун боло эле нерсесин биз алдын ала бир эме кылып алат экенбиз. Өзүбүз эле баардыгын чечип коет экенбиз, боло эле нерсе. А бул жашоонун болгон сюрприздерин биз билбейт экенбиз, ал нерсени кабыл албайт экенбиз. Ошондо жашоодогу келген сюрприздерге биз даяр болбогондугубуздан жаңжал чыгарат экенбиз, уруш чыгарат экенбиз. Ошентип отуруп ошол эркектер бизден жаа бою качат экен. Айтып атпаймынбы, жанагындай кылып урушуп, жаңжал кылып, ушундай турмушту мен эмнетем, мен мындай кылып атам, мен аракет кылып атам, сен жатасың, сен кылбайсың, сен тапкан акчаң 5 сом эле, анан меники мындай эле деп олтуруп, эркектин аброюн бир жолу жерге түшүрөт экенбиз дагы. Друг көчөдөн же бир майрамдардан же бир кандайдыр бир себептер менен башка бир аялдар менен таанышып, же бир ушулардын сөзүн колдоп, коштоп койгон аялга эркек аркасын карабай ошондо кетип калат экен да. Ошондо жолдошум кеткен жок. Анан кичинекей уулум азыр 4 жашка чыгып калды. Ошол кичинекей уулум төрөлүп калды. Ошондо дагы балам төрөлсө дагы эми декретный отпускага чыгып калсам, бул бизди багалабы эле, багалбайбы эле деп эле өзүм эле мен режиссер болуп эле бага албайт да бул деп эле мен Кудайдан улук сүйлөп эле бага албайт да бул. Эми кыйналып калабыз да баары бир. Эми бунун тапкан акчасы мурун мен тапкан акча менен ушул жашоону кыймылдатып келатсак, анан мен бала менен үйдө отуруп калсам, уже мурун 2 адамга күйөөм экөөбүзгө расход кетчү элем, бала менен 3-чү расход, балага көп расход кетет. Памперсине акча керек, анысына акча керек, бунусуна акча керек деп эле ушу балам 9 айлык болгучаңды декретинде отпуска албай, ушул бир тууган сиңдим кичинекей баласы менен отуруп калганда, ошо сиңдиме каратып, күндүзү иштеп, түнү менен бала карап, мен ушундап жашагам да. Анан акырында баламын жүрөгүнөн порок сердце чыгып калганда, айласыздан ушу жумуштан по уходу за ребенком чыкканга туура келди. Ишим да жакшы үчүн коллегаларым дагы чыкпай эле койбойсуң, иштей бербейсиң, алар да эме кыла берсе, мен дагы иштей берейин, айлыгым жакшы эле, анан кийин друг кыйналып калабыз, күйөөм тапкан акчасы жетпей калат деп эле мен өзүмчө эле бир ушундай бир жыйынтыктарды чыгара берген экенмин. Ушу по уходу за ребенком отуруп, бала менен отуруп калдым үйдө. Тем более больницаларга жүгүрүп баштадым, балам айыктырам деп. Ошондо жолдошума мен ошондой бир эрк бердим да, ошондой бир воля бердим. Эрк бердим дагы, айттым, бала менен мен үйдө отурам, баланы доктурга көрсөтүш керек, баланын жүрөгүн айыктырыш керек, андай кылыш керек, мындай кылыш керек десем, все будет хорошо, баардык нерсе жакшы болот деп эле ошентип айтты дагы. Иштей баштады, жакшы айлыктарды алып, Кудайга шүгүр, бир нерседен кем болгон жокпуз. Баламын операцияларын дагы баардыгын бүтүрдүк. Ошондон улам, бирок Кудайдын буйругу экен, жолдошуму мен ошондо түшүнүп, мен жолдошума мурунку кылган нерселеримден кечирим сурап, ушуга бир ийкемдүү болуп баштаган маалда Кудайым жолдошуму ушу кайтпас жакка алып кетип калды. Ошондо ушундай өкүндүм. Ошондон улам ушул аял заты сиздерге дагы баардыгыңыздарга кайрыламын. Эркектерди ушу сен таппайсың, сен кылбайсың, турмушту мен эле алып кетип атам, мен ичпейм, мен чекпейм, сен ичесиң, сен минтесиң, сен көчөдө көп жүрөсүң, анан алдоосуң, мен айырда отуруп жок кыласың, сен үйдө эмне болуп атканын билбейсиң деп эле пилитетип отуруп, эркектерди биз барып жок кылып берет экенбиз. Кээ бир эркектер, эми эркектер десе дагы, эркектердин дагы бир 3-4 түргө бөлүнөт. Эркектер ушу жаңы үйлөнгөндө эле турмуш жолдун башкаруучусу, жол башчысы менмин, сен угуучу аялсың, укпайсыңбы, как чокуга коюп, ушундай кылып турмушту алып кеткен ушундай сонундагы биздин эр азамат эркектерибиз бар. Бул биринчи сортто турган биздин эркектерибиз. Сиздерге Аллах разы болсун. Ал эми экинчи эркектерибиз бар. Бир аз көңүлү жумшагыраак, колунан иш келет, аракет кылат, ушу үйдү багам, андай кылам дейт, бирок ошо окшогон эркекке окшогон аялга үйлөнүп алат дагы.
бир эки жерден жаңылып калат, баягы аял жаңжал чыгарат, үчүнчү жолу дагы бир нерсени пробовать этип көрөйүн дейт, дагы жок, дагы болбой калса ону келип урушат, дагы үйдө жаңжал болот. Андан көрө жаңжалы жок эле, тынчыраак эле үйдө эле отурайын, ошонун чийигинен чыкпай эле отурайын, ушул жаңжал болбосун деп, ошо аялдарга баш ийип, ушул эркиндигин, эркектик бир эркиндигин жоготуп алган эркектерибиз бар. Ошондой эркектерге кабылып, ушундай турмуш башыңыздардан өтүп аткан аял заттары болсоңуздар, мага окшогон, мен да ушул жолдон басып өткөм да. Ушул эркектерге эркиндик бериңиздер. Эркектерге ошо кайра вдохновление, ушуну колдооңуздар. Мен билем, сенин колуңан келет. Ал бир эки жолу болбой калган болсо, үчүнчүсүндө, төртүнчүсүндө болот. Кел мындай нерсени чогуу кылып көрөлү. Сен билбей калган жериңе айт, мен аракет кылып көрөйүн. Экөөлөп аракет кылайлы, андай кылайлы, мындай кылайлы. Ушул нерсе менен эркекти кызыктырып, бул ситуациядан чыгып кетсе болот. Ал эми жаңжал кылып, уруш жаңжал кылып, сенин колуңан эмне келет эле, сен ким элең, сен ал элең, бул элең, анан кийин атаң айтып, буяк айтып, инелериң айтып, сиңдилериң айтып, бардыгын айтып, анан аброюн түшүрө берсең, эркек бир жолу жерге кирип жексен болот. Тели тең туш досторунун арасында дагы эркектин аброю түшөт. Ошондо дагы эркекке сен мындайсың, сен андайсың, сенин колуңан эчтеке келбейт дей берсек, эркек адамдар, мисалы үчүн эркекке эң жаман нерсе ушу салыштыруу дегенди аябай жаман көрөт экен. Бул эркек заты, сен досуңду көрдүңбү? Досуң мындай машиналарды минип жүрөт, досуң көрдүңбү? Аялына мындай нерселерди кийгизип алтынга ороп койгон. Сен досуңду көрдүңбү? Досуң эки этаж үйлөрдү салып койгон дей берсек, ошол бала ошол досторунун арасында отуруп дагы, ошол эсине келип, ошол досторунун арасында дагы өзүн кем сезип калат экен да. Өзүн бир төмөн сезип, ошол жерде бир жакшы бир идеяны айтайын деп, ичиндеги жакшы бир нерсени айтайын дейт экен дагы, жок мен аялым айтты го, мен мындан кеммин деген ой жүрөгүнө ушу кадалып калат экен дагы. Ошондон улам эркек өзүнүн аброюн жоготуп баштайт экен. Ошон үчүн ушуга окшогон керексиз сөздөрдү эч качан айтпаш керек экен. Биринчиден өзүбүз нервный болуп, ошол эркекти өзү ошондой кылып төмөнгө түшүрүп алып туруп, анан кайра ошо арызданып баштайт экенбиз да. Эгерде ал бир инициативаны көтөрүп чыкса, сенин колуңан эмне келет эле деп туруп, дагы жерге түшүрүп коет экенбиз. Андан соң алар анан бир көчөдөн бир башка бирөөлөргө жолугуп, же ошонун аялдын аркасынан кетип, бала чакабыз менен бизди таштабай, аркасын карабай кете турган болсо, дагы чыгат экенбиз. Мен аракет кылганмын, мен жашаймын дегенмин, иштебей жатса деле, ушу диванда сасып жатса деле, мен балдарды мен багып жүргөнмүн, менин буга эмне жетишпей атты эле, дагы бир канчыктын аркасынан жүгүрүп кетти деп, ушуга окшогон нерсени эме кылган аял зат экенбиз. Бирок аял затын ушул кичинекейинен тарбиялаганда бул принцесса кылып тарбиялаш керек экен. Баягы сен эркектей кылып эле, эркектик гормонун өстүрүп, сен кызым турмушта алып кетесиң, сен күчтүүсүң, сен мындайсың деп эле аял кишиге көп эле андай эме бере бербеш керек экен. Кыз балага буга окшогон мотивацияларды баланы өстүрүүдө эркек балдарга көбүрөөк бериш керек экен. Сен үйдүн кожоюнусуң, сен турмуштун жол башчысы сен болосуң балам деп, ушуга окшогон тарбияны эркек балдарга беришибиз керек экен дагы. Ал эми кыздарга биз назиктикти үйрөтүшүбүз керек экен. Кыз бала назик болсун, кыз бала ушу даамдуу тамак бышырышты, кыз бала үйдү кандай таза кармашты, кыз бала ушул аялдык касиеттеги, ушул аялга керектүү нерселерди кыз балага көбүрөөк беришибиз керек экен дагы. Эркек балага ушу эркек турмуштагы турмуш жолун алып кете турган, ушул келген проблемаларды чече турган кылып, чечкиндүү кылып чоңойтушка туура келет. Ушул эң туура болот экен. Себеби көбүнчө эле биз турмуш эркек балдардын ушундай бир ийгиликсиз болуп калганы дагы ушу үй бүлөдөгү чоңойгондугунда, атабыз катуураак кармап, сенин колуңан эмне келет эле, сен эмнени билет элең деп, энебиз урушуп, сен ушундай бир назик болуп калдың, сен кызга окшоп калдың, сенде бир эркектик чечкиндүүлүк жок, паландын баласы мушташып жүрөт, сен кызга окшоп үйгө отурасың, же мындай, же тигиндей, ушуга окшогон нерселерди балдарга көп жүрөгүнө таасир берет экен дагы. Андан кийин эле үйлөнөт, үйлөнгөндөн кийинки ошол апасынын айткан нерселери экинчи ушу аялынан угуп баштайт экен дагы. Ошондогу бакыл жүрөгүнөн чыгып бир кылам деп бир нерсеге максат кылып аткан максатына жете турган ниети жок болуп кетет экен да. Ошондон улам мен сиздерге баарыңыздарга айтайын дегеним,
турмушта жашоодогу турмуштагы ар түрлүү турмуштун сюрприздери бар. Ошон үчүн алдын ала биз сам себе режиссер болуп, мен мындай жашайм, мен бактылуу жашайбыз күйөөм экөөбүз, бай жашайбыз, мындай деп күйөөм мени угат же мен күйөөм угам. Ушуга окшогон сценарийлердин кереги жок экен. Турмуштун агымы менен турмушка чыктыңбы, сүйдүңбү, бири-бирибизди сыйлоо гана, урматтоо, боюбузда болду, балалуу болуп, ошо балага биз энелик мээрим берип, атабыз аталык мээрим берип, ушу баланы багып чоңойтом деп, ошого окшогон ошо турмуштун өзүнүн агымына жол коюшубуз керек экен. Жашоодо бул проблемаларды, иштен бир проблемаларды кылып келип аткенбиз дагы үйгө келип алып жаңжал чыгарып, кимден чыгарышыбызды билбей, жаныбызда турган жолдошубуздан чыгарат экенбиз. Жолдошубуз иштеги проблемасын үйгө көтөрүп келип алып, кимден чыгарат? Аялынан чыгарат. Ошон үчүн ушуга окшогон нерселерди, жумуштагы проблемаларды жумушта таштайбыз дагы, үйгө келгенде аял киши аял болобуз, сразу эркек киши сразу үйдүн кожоюну, ата болобуз, мээримдүү ата, мээримдүү күйөө. Ошондой кубулушту билсек гана турмуштагы тандем бирдей кетет экен дагы, бактысыздык азайып, сонун бир бейпил өмүр сүрүү бул ар бир аткан таңыбыздын, ар бир ушу чай ичип чогуу сүйлөшүп отурган бир үй бүлөдөгү бир жакшы нерселерден биз ырахат алып баштайт экенбиз. Ошол ырахат алышты биз бардыгыбыз үйрөнүшүбүз керек экен. Бир эле үйрөнүү менен эмес, ушул бизде келечекте өсүп келаткан ушу балдарыбызды дагы ошого үндөп, ошондой кылып тарбиялашыбыз керек экен. Мен ошон үчүн барыңыздарга ушул нерсени айтам. Бактылуулукка жетиш үчүн, мисалы үчүн бул жерде биз аралда мен отурган болсом, эки адам наркы аралда тамак аш бар, бул аралда тамак аш түгөндү десе, бирөөбүз азыр толкундар келсе сүзүп бара албайбыз, анан кайык жасашым керек. Кайык жасагандан кийин ошол жака сүзүп барып, ошол тамакты жейм деп отурбастан, бар эмебиз менен ошол аракет кылып сүзүп бара беришибиз керек экен. Бул деген эмне? Турмуштагы аракетчилдик, аракет. Бизнес кылам, бир жакшылуу бактылуу бир нерсеге жетем дегенде, жок мен эртең акчам көп болуп калганда ошол бакытка жетем. Мен жок эртең колум бошогондо мен ошол бакытка жетем. Жок азыр балам кичинекей, балам чоңойгондо ошол бир бактылуулукка, ошол максатка жетем дебестен, азыркы турган мезгилибизде сразу эле бир жакшы нерсени ойлодукпу, ошол оюбузду, максатыбызды ишке ашырышка гана аракет кылышыбыз керек экен. Ошондуктан ул урматтуу мекендештер, жердештерим, менин көрөрмандарым, барыңыздарга ден соолук каалайм. Мен сиздердин барыңыздарды жакшы көрөм. Ушунчалык урматтоо менен сиздердин жакшы комментарийлериңизге жүрөгүм жылыйт аябай. Барыңыздарга бактылуулук каалайм. Ушул бакыт эмне экенин мен дагы мурун билбегенмин, көп өткөзүргенмин, көп жакшы жылдарымы, жаштык кездеримде. Азыр эми мисалы үчүн 2 жыл болуп ушу жолдошуман айрылсам дагы, Кудайга чексиз шүгүрлөр, 2 уулум бар, бир туугандарым бар каршымда. Аллага дагы чексиз шүгүр, ушу апам бар, ошолар менен бактылуумун. Ал эми калган нерсенин бардыгы турмуштун өзүнүн айткан сюрприздериндей бара көрө жатарбыз, жашап, ушу жашоодо кандай, мындан бияка кандай болот, мен эртең турмушка чыгам, же мындай кылам, же андай кылам деп мен азыр алдын ала бир нерсени эме кылбадым, максат гана коем, бактылуу болоюн, дагы деле ушул кетирген катачылыктарымы ошол жолдордон туура басып өтөйүн. Эми ошол жолдордон өттүм эми. Кудайга шүгүр, эми мындан бияка ага окшогон тоскоолдуктардан оңой кутулуп, кандай жакшы жолдор менен өтүп кетишке гана аракет кылып жүрөм. Ошон үчүн барыңыздарга бактылуулук каалайм. Ушуга окшогон, мен айтканымга окшогон бир турмушка ушундай бир ситуацияларга туш келип калган болсоңуздар, ушул ситуациядан жакшы жол менен эркекти ушу колдоп, жакшы бир мотивацияларды берип, басынтпастан, эркек үйдүн кожоюну, сиз билесиз, сиз чечесиз, сиздин чечимиңизди биз күтүп атабыз деген ушуга окшогон жылуу сөздөр менен гана жакшы турмушубуздун, бактылуулуктун даамын татайлы. Анда эмесе барыңыздарга аманчылык каалайм, ден соолук каалайм, бакубат жашоо, ушул Аллахым бизге чексиз берекелерин чачып турсун, барыңыздардын жүзүңүздөрдөн нурлар чачырап турсун дейм. Анда эмесе саламатта калыңыздар.